эксперттердин айткан оюнча 12 миңге жакын Кыргызстанда сойук кыздар бар деп эсептелинет да. Бирок ошонун баарын текшергенге текшерилбейт. Көбүнчөсү азыр ички иштер кызматкерлери аларды кармап жанагындай мажбурлап текшерип аткандыгына байланыштуу алар мурда көчөдө эле иштешсе, точкаларда иштеп өзүлөрүнүн ар кайсы жакта иштесе, азыр подпольяга кетип калышты. Алар гостиницаларга, саунага кетип атат да. Ошон үчүн аларды биз көпчүлүгүнө мындай байланышыбыз жок болуп калып атат да, байланыш үзүлүп калып атат. Мисалы, арасында ооруп атканын билбегендер бар да. Өзүлөрү ооруп атат, бирок доктурга кайрылышпайт. Арасында ооруганын билип туруп деле баягы акчанын айынан өзүнүн ооруп атканын билип туруп эркектерге жуктурушу мүмкүн да. Акчанын айынан барышат да, мен оорулум деп эч кимге айтпайт да. Бул коркунуч турат, коомчулукка коркунуч турат. Анткени ошол жыныстык катнашка барган кишиге да жуктурушу мүмкүн. Андан кийин ошол боюнда болуп калса, ал дагы бала төрөлөт. Андан кийин келечекте оорулуу балдар төрөлүшү мүмкүн да. Бирок бизде быйыл канчанчы 2010 жылдан бери Кыргызстанда жанагы энеден балага берилишин алдын алуу максатында боюнда бар аялдарды эрте учетко алынат да. Алар 3 айга чейин алынат. Учетко алынганда аларды ВИЧ-инфекцияга текшеребиз. Эгер оң белги берип калса, ошол 3 айдан баштап баладан энеден балага берилбеш үчүн дарылайбыз алардычы. Анан ошондо мындай ден соолугу таза бала төрөлөт.